Тейиттер деген кимдер? Тейит Кыргыз элинин эң байыркы жана ири урууларынын бири болуп, ичкилик тобуна кирет. Бул уруу Кыргыз элинин этногенезинде маанилүү роль ойноп, түрк, монгол уруулары менен байланышкан татаал тарыхка ээ. Тейиттер Батыш түрк каганатынын негизин түзгөн. Кытай жана карлуктардын кол салууларынан кийин тейиттер ар тарапка чачырап, алардын бир бөлүгү Кашкарга, дагы бир бөлүгү батышка көчүүгө аргасыз болгон. Кыргыз тарыхында тейиттер жоокер жана уюштуруучу катары белгилүү болгон. Бүгүнкү күндө заманбап тейиттер негизинен Кыргызстандын түштүгүндө, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында жашашат. Ошондой эле алардын айрым өкүлдөрү башка аймактарда жана коңшу мамлекеттерде да кездешет. Тейит уруусу бир нече уруктук топторго бөлүнүп, алардын ар биринин өз тарыхы, салттары бар. Бул уруктар өздөрүнүн өзгөчөлүгүн сактап, билимди муундан муунга өткөрүп келишкен. Тейиттер башка кыргыз уруулары сыяктуу эле көчмөн турмуштун салттарын, анын ичинде уруулук отурукташуу, көчмөн мал чарбачылык, эпос жана ооз эки чыгармачылыкты сактап келген.